Биікте жаңған оттың көңін көр, бір ырдың баянына көңіл бөл, көңіл бөл. Биринчиден балалык кездеги наристе баланын жүрөгүнө сиңип калган нерсе бар өчпөйт экен да. Анан тышкары сагыныч, кусалык деген нерсе бар да адамда, билесиз го. Анан мен бала кездеги ошо жайлоодо жүргөн күндөрүм 8 класста окуп атканда токтоп калды. Жайлоого чыкпай калдык. Үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу. Анан күндөр өтө берди. Мен студент болдум. Ош шаарында Ош пединститутунун музыка факультетинде окуп жүрөм. Анан бүттүм, анан иштеп жүрөм. Үйлөндүм. Анан бир күнү Алмаш Чойбекова деген кыргыз республикасынын маданий эмгек ишмер билесиз, акын эжебиздин Ак булуттар деген бир китеби колума жыйнагы тийип калып, анан бир күнү жумуштан келип, үйгө келип, анан ужин кечки тамакты ичип атып, баягы дагы ошол убакта мен аябай ушул оончулук менен ушунчалык катуу түйшөлүп, бассам турсам деле ушу оюман оон кайрыктар куюлуп эле келе турган мезгил эле да. Ага чейин оон чыгара элексиз. Жок, кыялданганга чейин 1-2 оонду жаздым, алар мындай өтө деле мынчалык олуттуу оон болбой калышты, алар баягы экспериментальный деп коет, ошондой болуп калды. Окуучулук оондар. Окуучулук оондар. Анан ошо тамак ичип атып, жана китепти барактап отурам. Кетип атат, тексттер кетип атат, улам окуп, улам бири-бирин кууп, сонун болуп, өзүмчө эле бир баягы сезимдер ойгонуп, укмуш ырлар жаза турбай бул эжеке деп кетип атсам эле, карап кетип атсам, кыялдануу деген текст көрүнүп калды. Башында баштаганда эле өзүнчө эле баягы текст мени арбап алды. Аягына чыккыча менин денем дүргүп, толкунданып, асмандан бир кандайдыр бир кут куюлгандай эле болду да. Ток кетти төбөмөн эле. Жан дүйнөм тыбырчылап эле бир паста эле, анан кийин жанагы кайырмасы чыкты. Эй көбүртүп булак толкунун акага акса шыңгырап, билдирип жайлоо шолкумун, сайраса торгой гугурап деген кайырма толук оону чыгып калды. Гитараны ала койдум дагы кыңгырап отуруп. Анан эле отура албай эле эки канат бүткөнсү эле учкансыз эле ушинтип атам. Биринчиден ошол оон жазып алгансың, экинчиден чыгып аткан кайрыктар такыр башкача өзүмгө гана тиешелүү. Буга чейинки кыргыз оондорунда андай кайрыктардын жок экен, музыкант катары эми билем да. Анан кийин таң калып атам, бул эми Кудайдан келаткан бир өзүнчө бир мага керемет болду деп окшойт деп коем. Анан ошентип ошол кайырма менен бүттү. Анан эми мени кыйнаган кантип ошо кайырмага чейинки 6 сапты оонго айландырам. Анан эртеси күнү жумушка бардым. Сабактарым өттүм, студенттер кеткенден кийин саат 5-6-тан кийин классымдын эшигинин ичинен куттадым да, анан кийин текстти коюп алып, баягы кечеки менин жанагы төбөмөн ток куюлгандай состоянияны издей баштадым. Ошол абалга келиш керек. Келиш керек, издеп, улам өзүмдү иширип алам, улам кайрыктарды бурап, ырдайм, ар нерсе кылам, мындай кылам, мынтип баштайм, айтып баштайм. Анан ошондо мен жанагы театр иштеген артисттердин образдарга киргендерин ошондо түшүндүм да. Мисалы, королдү аткарткан киши королдөрдүн доорундагы адамдардын психологиялык жан дүйнөсү, мүнөздөрүнө бүт кириш керек да. Ошондой эле мен кечеки өзүмдүн баягы акыбалымды табыш үчүн ушунчалык өзүмдү зордоп отуруп, бирок ошол жерге баягындай мурунку күндөгүдөй ток келбесе дагы баягы дүйнөгө кандай бир деңгээлде кирдим. Анан баягы чеберчилик дагы бул жерде иштеди, баягы музыкант катары дагы негизги өзөгү табылды да. Музыканын дагы баягы теориясын билгеним үчүн ошентип отуруп жанагы кайырмага чейинки кульминацияга деген бул кайырма да, неме кульминация да. Ошол жерге чейинки оонду өнүктүрүп барып, өзүнүн ар бир нотанын өзүнүн ордуна таап отуруп, анан ушул оонду эртеси күнү бүтүрдүм. Ошентип бул оон чыккан. Эми бул оондун ушу сиз айткандай ушундай кайрыктарын жаралышына эмне себеп дегендей, биринчиден ушу балалык кездеги бир сонун күндөрдү эңсөө, сагынуу, кусалануу. Анан ошого бир кусаны, ошол сагынычты козгогон бир себеп аркылуу анан акындын ыры. Акындын ыры, андан тышкары ушу Кудайдын эле бир мындай бир керемети болуш керек деп ойлойм. Адамды сактаган карытпай, бир ырдын баяны тарыхтай. Civarın dürgül güldürdün
келсе шүйберір қаған жыр қалға бөліп сезімді үніңді ұқсам ырдаған қолыңа гүлден дестелеп көріне қалсаң жылғадан ей көбірті бұлақ толқынын ой аңқағы ақсаң шыңғырап білдіріп жайлау шоқымын сайраса торғой сайраса торғой сайраса торғой күй құрап ақырын сылап чачымдан ардағым десең еркелеп жылмая қарап сүйкімді ай жылқыға кетсем ертелеп боз жорға миніп келатсам алдыман шықсаң ентелеп қызарса бұлыт сүріліп ой қызылға düşсаң күбіліп өнір көз жашыл өзіңден көбіргін терсек қымыздық терсек қымыздық терсек жүгіріп çağçılıp жатса şüdürüm ak bermet bolup göktümdü erksizden möltep tөгülsü ay ekimiz basıp ötkündü көңілді жүрсек сергитip күн нұры беттен өпкөнді ей ақ жамғыр төксе шорғолып ой арчаға келсек қорғолып кекіліп ұшпай жем іздеп азғырса бізді азғырса бізді азғырса бізді жорғолып азғырса бізді азғырса бізді азғырса бізді жорғолып жорғолып жорғолып
Биікте жанған оттың көгін көр, бір ырдың баянына көңіл бөл.